Assalamu alaikum ağalar, hinler, эже карындаштар. Менин көпчүлүк көрүүчүлөрүм Россиядан көрүшөт. Андыктан атайын сиздерге сунуштап кетүүчү нерсе Т-банктын Black картасы. Black карта менен акчаңызды коопсуз сактап, оңой которууга болот. Т-банк бул мурда Тинькофф деп аталып келген. Бул Россиядагы эң ири банктардын бири. Жана чет элдиктердин Россияда иштөөсү жана жашоо үчүн маанилүү нерселердин баарын бир жерде камтыган ыңгайлуу кызматтардын экосистемасы. Сүрөттөмөдөгү берилген шилтеме аркылуу өтүп картаны тариздеңиз жана про жазылуусун кошуп алыңыз. Айтмакчы ал биринчи айда баарына акысыз. Бул жазылуу менен сизге төмөнкү мүмкүнчүлүктөр жеткиликтүү болот. Кыргызстанга 50 000 рубльга чейин акысыз которо аласыз. Которууларды түздөн-түз банктын тиркемесинде улуттук валютада жүргүзүүгө болот. Чет элдиктер үчүн жардам кызматын колдоно аласыз. Эгерде сиз акчаңызды жөн гана картадагы топтолмо эсеп менен сактасаңыз, про жазылуусу менен кошумча киреше алып турасыз. Жана акчаңыз тезирээк чогулат. Картаны тариздеп алуу үчүн Россиянын жарандыгы, каттоо, атүгүл Россиянын сим картасы талап кылынбайт. Картаны чет элдик телефон номериге каттап, аны РФ аймагында алууга болот. Болгону өтүнмө бериңиз. Картаны Россияда сизге ыңгайлуу жерге жеткирип беришет. Картаны каттоо толугу менен акысыз. Ал эми картанын көрүнүшү мындай. Мекенибизди ар дайым эскертип туруучу табияттын сүрөтү менен кооздолгон. Сүрөттөмөдөгү берилген шилтеме аркылуу өтүп картаны тариздеп алыңыз. Т-банк Россияда жашоо жана иштөө үчүн ыңгайлуу. Мен ушу бир нерсени такыр түшүнбөй атам да. Могу январь, февраль бардыгында ушунда кризис болтабы же бир эле мендеби? Могу бош отура берген времяларды карап алып ушундай нерв болуп атам да. Просто отуруп эле бир жагынан солярка кетип атат, бир жагынан жөн эле время кетип атат. Кыскасы обедте чыккам, саат 5:30 болду. Эми биринчи заказ түштү мынакей. Аэропорт Домодедово дейт. Почин буйруса жакшы эле көрөбүз бирок туугандар. Саат азыр кетсем ошол бойдон 1 саат 46 мүнөт жүрөт экен Домодедового чейинчи. Почин жакшы эле көрөбүз. Канча күн болуп кетти, ишке чыга элегиме дагы 1 ай болду. Вообще өлүп эле калды. Билбейм, орустар каяка кетти, эмне болду, же булардын такыр эле акчасы калбай бомуш болуп калдыбы, вообще непонятно да. Домодедованы жеткире береличи. Калганымда сага жолукпа. Татына кайып жараткан мобиль. Домодедового кел элегиме дагы бир 1,5 миң жылдын жүзү болуп калды эле. Азыр bir заказды алып келдим. 2 saat 4 мүнөт дегенде келдим. Канчага келдим? 7972 рубль дейт. Мен да кызыкмын ушу. Яндекс берсе, заказ берсе жакшы көрүп кетем. Заказ бербей койсо эле жаман көрүп кетем. Люблю и ненавижу болуп атат да. Завершты кылайын. Азыр мен карап тургула. Бүт депортация болгондорду могул жака көрдүңөр, болду. Пачкалап алып кирип кетти, могул эки машина менен карагыла. Оно турушат, бардыгы үйлүп. Бүт бардыгы могул автобус менен келди. Так что этият болгула. Жыргабаттык эле ушу менен болдубу? Жазга чийип кетебизби дедим эле. Мына деди го. Карагыла. Бурулдап кур кар жаап келди. Эшикте -6. Ушундай кылып азыр бир жарым саат жаап берген болсо, ушундай сонун гололед болот. Жолго дагы жармашпай атат да жөнөтүп. Боорон болуп өзүнчө. Өтө сонун романтично жаап атат. Деп Каширское шоссе МКАДка жетейин деп калдым. Домодедоводон шарга көздөп жөнөдүм, заказ күтпөй эле. Карасам, заказ берчи де эмес. Мен баратканда эле парковкада бир 2-3 V-класс турган. Бүгүн күнгө пятница болуп калган. Шаарга барсам, наоборот, көбүрөөк заказ берет болуш керек азырчы. Почин жакшы буйруса. Дальше кеттик. Үнүнөн берет экен го заказ. Шаарга келип калдым. Шыңгыраган, ушундай сагынып калыпмын бир 5-6 күндөн бери. Ишке чыкпай. Молодец. Центре келип калдым шуулда. Вот это что за драндулет, вот это. Гелент десең, Гелент ваген эмес, Китай десең, Китай эмес. Жанагындай митис машиналардан окшойт чагы.
Biraz uğuzup koyunç, uğup algılaç. Men burulup кеткенден вообще башка жактан берди. Руки вверх, Тверская дейт. Ладно, мына жактан чип кетсем да болот экен. Кеттик дальше. Ночной Москва. Канчаларга жарыксың, канчаларга жакынсың да алысың. Башкаларын билбедим, жылуу сүйлөбөй мени. Жүрөгүмдү Азыркы заказды дагы 1800ге алып келдим. Бир чоң заказ, 2 минималка болду. Шаарда чото жаштар жок, бүт эле мындай. 40 жаштан өтүп калганда мындай молодежь жок да, эмнегедирчи молодежьдун баары эле ушу жанагынтип мындай башка жактарга кетип калышканбы, билбейм да. Мындай байкасаңар, мен мындай кылайын камераны. Ухей, каяктан өтөт, ухей. Маршрут перестроен. Дальний Развернитесь. Дальний заказ берет этот. Дальний заказ. Опа-ля, кеттик, короче. Sen menin tarançım, men senin can sakçım. Men seni tutup algam, jabırkagam da kanatım. Jetpesim menin güçüm, ırayından bir çüm. Tikeneksimga baylansam da toktobum sen üçün. Sen menin tarançım, men senin can sakçım. Men seni tutup algam, jabırkagam da kanatım. Jetpesim menin güçüm, ырайından bir çüm. Tikeneksимga baylansам да toktobum sen üçün. Дам знает то, что ей нужно. Ее образ так манит, пронзает прямо в душу. У нее свой тайминг, нет времени на пустые слова. Со всеми проблемами может справиться сама девочка киллер. Хорошего выходных. До свидания. Дагы бир жакшы заказды алып келип таштадым. 5069 рубль болду. Вообще сонун болуп кар жаап келди. Кудай деп зорго жетип келсем болобу. Зеленогородский шосседе аппак болуп эле эч нерсе көрүнбөй. Еще жолдордо авария. Вообще сонун болуп шашпай жаап атканын карды. Сонун болуп. Мына ол жерге алып келдим, сонун үйлөр экен. Men senin can sakçım, men seni tutup algam, jabırkagam da kanatım. Jetpesim menin güçüm, ırayından bir çüm. Tikeneksимga baylansam da toktobum sen üçün. Tirilik ömüp salasың bey, sezimdim kaç. Жүрөгүмдү эйлеп алып, sen болдуң басмачы. Жолдорум адаш дери, тегеримде жаташ дери. Маралдай басып келип, түркүсүм алгаштың. Кудай жалгап обратно заказ берип калса. Наваригадан прям. Истрадан. Ылдыйраак түшкөндө берди, бирок 2056 рубльге келип калдым 25 мүнөттө. Ушундай бир кызыктай эле болуп тамагым ооруп атат да ушучу. Именно ушу кеч киргенде жөтөлүп атам да. Билбейм, бардык ушундай бир кызыктай грипп болду. Жөн эле оозум, мурдум, тамагым ооруп бары жок. Балдарым да аягы кыйналды. Кытышат. Дем алсаң эле кытышат. Грипптин укмуштары болуп чыгып кетти го, билбейм. Мурун жөн кичине эле бырык-шырык болуп өтүп кетчү эле, же кичине малда билинбей эле. Айтор билбейм. Анан кийин машинем уже ходовкасы келе баштаган окшойт да. Аркасын мындай неровный жерден өтүп атканда аркасы кылдыр деген эмнеден болот? Амортизатор өлгөнбү, же солдатник, малдатниктери кеткен билбейм. Кылдыр деле, как будто мындай баллонду бош эле жүргөндөй ощущение болуп атат да. Амортизатор кетип калганбы деп коюп атам анан кийинчи. Саат 12 болуп калды. 5'ten beri kança zakaz alıp kança işteydim. Tak 5'ten beri 5 zakaz alıp
13600 иштеп коюптум. Авиапарктын жанына келип калдым, прям Истрадан обратно авиапарктын жанына могучу. Вот Гелендваген турат. Вообще бомба экен дейм, Гелендваген турушу. Жаңы эле окшойт. Майбах дискаларда экен өзү дагы. Вообще шикарный экен. Кеттик эми дальше жөтөлүп көрүп, надоело, эзилип кала турган болдум. Şu akırk günleri bu taksi жөнүндө укмуш эле жанагындай жаңылыктар чыгып берет да. Реестр дейт, бир тест дейт. Кече күнү жанагы реестрден фамилиясы чыккандардын бүт бардыгы эмне болот экен деди, картасы блокировка болот экен деди. Элдин бардыгы чыга түшүп ошол жака кирип кетти го. Мондай жанагындай дүү жаңылыктар чыкканда бир аз шашпай тура берсеңиз туугандар, жанагынтип бир аз неме болгондон кийин 2-3 күн өткөндөн кийин анан кандай болот, эмне болот, акырын билип аласыңар. То элдин бардыгы ошол жака кирип жанагынтип өздөрүнүн данныйларын киргизип, өзүңөр дагы подстава кылып болбогула дейм. Данныйларын киргизгендер киргизип текшергиле деп атат. Киргизип өзүңөрдүкүн өзүңөр жазып берип атсаңар, ал жактан деле алгоритм ал жактан сразу карап коюшу мүмкүн. Ошон үчүн бир аз күтө турсаңар, жанагы реестрге түшкөндөрдүкүн сразу ал жака каяктан келип түшүп калып атат, жөндөн түшпөсө керек дейм да. Основной менин оюмча бүт нелегальный деп атпайбы? Регистрациясы жок жүргөндөрдү, анан кийин жанагынтип депорт болуп калып же черный списокко кирип калып, каким-то путем Россияга кирип калгандарды ошол жака киргизип, ошондой контроль кылып атат окшойт да. Так что ага көп деле переживать этпей туругула. Көрө жатарбыз аны деле эмне. Анан бүт баары ырылдашып, группага деле айтып атышат, YouTubeга деле чыгарып атышат, башка жака деле кылып атышат. 3-4 күн турса баардыгы ачык айкын болот. Өзү эле билинип калат. Мындан деле кыйын программаларды көрүп аттык го. Патенти бар эле. Андан кийин эмнеси чыкты? Патент чыкты, зеленый карточка чыкты, красный карточка чыкты. Дагы бир балекеттер, снил, страховка. Ошонун баардыгын эле биринчетин кылып кирип атабыз го. Так что көп паника калтырбай тургула. Буюрса баардыгы жакшы болот. Акыжылат болуп, ызылдап, ой деп. Могу карталар эмнеге блокировка болуп калды, түшүнбөй атам. Алар дагы ошо нелегальный кирип, жанагындай регистрациясы, фальшивый регистрациялар менен шот аштырып, неме кылгандарды болуп калды окшойт. Анан карыздорлардыкы, основном ошолардыкы неме болуп калды окшойт. Билбейм меники, Сбербанкым деле, Тиньковдун деле пока что нормально эле, пока что билбейм. Пока что тынч эле, блокировка болгон жок, эч нерсе болгон жок, иштеп атат. Жакшы эле иштеп атат туугандар. Канча 40 мүнөттөн бери отурам, уже пятница болсо деле заказ токтоп калды. Жана бир заказ түштү эле. Бир аз алысырактан түштү эле, ат менен алып койсом, ошо бойдон эми заказ бербей атат. Ладно, күтө туралы. Көптөн бери только жана ден иштегенге уже ночь эрте жатып үйрөнүп калган экен. Саат 1 болбой атып эле уйкум келип, уже көздөрүм антип мемиреп кетип атат. Жүрөгүмө дем бергениңди балмуздакта эрим сенин күлкүңө сагалап тургум келет сени күнүгө Мону карап койгула. На ровном месте концерт болгон, не эле болгон. Мен басып, ДПС басып кеттир. О машина бияктан учуп келип аяка кирип кетти эле такси. Тойнем райндар. Шуулдап жолдагы галалет болтат. Галалет болтат да жолдо, карабайсыңарбы? Бирөөсү арканын ичинен чыга койгондо шуулдап. Ёлки. Жаман галалет болду ичинде эле. Ушинтип эй ёлки. Жол арытып, ишти да бүтүп келип калдым туугандар. Көрдүңүздөр,
бир жерде карасаң депорт кылып аткан, бир жерде карасаң авария болуп аткан. Мындай карап туруп үйгө тынч аман жетип келгениңе деле Кудайга шүгүр дегим келет да өзүм. Мондай чоң Москвадачы күндө бир жерде карасаң бир нерсе болуп аткан. Так что үйгө тынч аман жетип келгениңе дагы Кудайга шүгүр деп, семейный болсоң кирип, балдарыңарды кучактап, Кудайга шүгүр деп кирип жатып уктагыла туугандар. Жанагы эле 14 саат, 15 сааттап жанагы дүйнөнү деле көтүнөн кылып жүрө бербегиле. Семьяга дагы, ишке дагы бар жокко мындай өзүнүн времясы менен көңүл буруш керек да бар жогуна туугандар. Уйкум да келип, тамагым да кырылдап болбой калды уже. Так что буюрса алдыда дагы өтө сонун пландагы чөткө видеолор бар. Таксини дагы тиякты дагы бир аз информацияларды берип турайын деп колуман келишинче аракет кылып атам. Буюрса бүт бар жогунан информацияларды берип, ар жак бер жак кылып сиздерди кабардар кылып турам туугандар. Андыктан видео жакса лайк басып, эгерде бир нерселерди туура эмес айтып койсом, комментарийде жазып, ондоп кетсеңиздер болот туугандар. Андыктан эмки жөнүндө көрүшкөнгө чейин туугандар, сак саламат болуңуздар.